Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы TikTok колдонуучулар, ошол видеомо болушунча лайк басып таркатыңыздар. Азыр мен кээ бир инсандар туурасында айтам, ошолорго барып жетсин. Эскертүү момундарга пайда, эгер ошол момун болсо да, Аллах субхана ва таала Куранда айтат: "Сен эскертесиңби, эскертпейсиңби? Ал кафирлар, бейимандар, алар иманга келбейт" дейт. Мен булардын мусулман болгону үчүн эскертмекчимин. Бул момундарга гана пайда берет да. Себеби биз мусулмандын балдарыбыз. Мусулмандын урпагыбыз эң акыркы болгон сүйүктүү пайгамбардын үммөтүбүз. Ал кайсы инсандар? Аллахтын фарзын кийип алган кыздар, балдар, түндө туруп алып саат 2-де 1-де батыл ойногондор. Көзүңөрдү чоң кылып ачпайсыңарбы? Сен чөнөкөй нерсе кийип алган жоксуң кыз. Сен Аллахтын фарзын кийип алгансың сен. Аллахтын буйругун кийип алгансың. Быякыл эркек сен. Сен жөнөкөй кыз менен батыл ойноп аткан жоксуң. Аллахтын фарзын кийип алган кыз менен батыл ойноп атасың. Алладан коркпойсуңбу сени эшек? Ne de айтыш керек да силерге? Кандай айтыш керек силерге? Кандай жеткириш керек силерге? Жан чыгып кетмей болду го. Бул биздин кызыкчылыгыбыз эмес, аламдардын падышасы. Аламдарды жараткан. Аллах субхана ва таала айтат: "Силер өлүгүлеңер тирилтик" дейт. Кайра өлтүрөбүз дейт. Кайра тирилтебиз дейт. Кайра биздин алдыбызга келесиңер дейт. Сурак бересиңер могу жерде дейт. Алладан коркойлу, таквачылыкты бекем кармайлы. Мен азыр мына кабырда турам. Ушул жерде канчалаган адамдар өтүп, ушул жерде 2 метр жерде жатат. Акыркы үйгө ушул жер. Кыяматка чейин ушул жерде болот. Кыяматка жакын кайра чыгат ушул жерден. Аллах субхана ва таала Куранда айткан: "Качанда адамдын өлөр убактысы келгенде, жан ушул жерге келгенде айтат экен да: Аллахыма кичине мөөнөт берсең, мен сөзсүз жакшы амал кылуучулардан болом. Намаз окуучулардан, зекет берүүчүлөрдөн, садака берүүчүлөрдөн болом" дейт экен. Сөзсүз. Аллах субхана ва таала айтып атат: "Жок. Качан адамдын өлөр убактысы келгенде, ал 1 секунд алдыга жылбайт, 1 секунд артка жылбайт" дейт. Эгер силердин себебиңерден хиджабка эгер бир зыян жетип калса, эртең башыңар менен жооп бересиңер Аллахтын астында. 2 метр моно жерге келгенде чаян жыландарга кор болосуңар, айтып коеюн. Бир элдин көрүүсү, бир элдин лайкы, бир подписчик деп анчалык Аллахтын фарзын шылдың кылбагыла. Аллах субхана ва таала айтып атат: "Ким менин шариатымды сыйласа, фарзымды сыйласа, ал жүрөктүн таквачылыгыдан" дейт. Эгер таквачылыкты кармап, мен шариатым менен жашап келсе, ага эч качан коркунуч да, кайгапа да болбойт дейт. Ата-энелери, бир туугандары, тааныштары, айылдаштары авторитет болуп, мен айылдашым ушундай деп авторитет кармап жүрүп, эскертейли ошону. Ошолорду көрүчүлөр, ошолор лайк баспайлы, эскертейли. Алладан корк. Сен жөнөкөй нерсе кийип алган жоксуң. Сен фарзды кийип алгансың, Аллахтын фарзын деп. Эскертейли ошолорго. Эртең Аллахтын астында ошо баскан лайкыңыздар үчүн да жооп бересиздер эртең. Эртең канча ошол Аллахтын фарзы шылдың болуп атса, силер да кошулуп жооп бересиздер ошол нерсеге. Ушул нерсени мен сиздерге эскертип коеюн.